Назира Айтбекова өлө албай жатыптырмынбы сени сагынып. Белгилүү алып баруучу, актриса, блогер. Көп кырдуу таланттуу Назира Айтбекова Facebook баракчасына жан дүйнө жаңырыгын жазып, элдин көңүлүн буруп турат. Бул жолу айымдардын ички сезимин жазып, мырзаларды таң калтырды көрүнөт. Ал аялдын эмне эңсегенин аңдап элүү кыйын. Бирди ойлойбуз, башканы сүйлөйбүз, кеттейбиз, бирок ал сөздүн тереңинде кетпе дагы көбүрөөк көңүлүмдө ал мааниси жатат. Керекпи деп сураганда таңдайды шак этирип баш чайкайбыз. А ичибизде берсең сурабай эле бер да деп жатат. Сагындыңбы дейсиңер? Өлө албай жатыптырмынбы сени сагынып дейбиз. Бирок ар жагыбызда жүрөгүбүз чырылдап кыйкырып, сенсиздик мени өлтүрүп кой жаздады дейбиз. Биз аялдар намустуу келебиз. Ичибиз кайнап, силерге болгон сезимден куйкаланып, өлүп баратсак да, зымырайып турабыз зымга тарткандай. Сөзүбүзгө ишенбегиле, чындык көзүбүздө жатат, деп жазды. Назира айымдын пикирине айымдар туура, биздин сырыбызды ачык айттыңыз дешсе, мырзалар таң калганын жашырышкан жок. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи. Гүлнур Асанова Европада жеке концертин коет. Ырчы комузчу актриса Гүлнур Асанова Бельгия жана Германияда жеке чыгармачылык кечесин өткөрөт. Ырчынын Европада боло турган концертинде сүрөт көргөзмөдө өтөт. Концерт 17 сентябрда Бельгияда, 21 сентябрда Германияда болот. Гүлнур Асанованын жеке чыгармачылык кечесин коюну Кыргыз-Герман фонду сунуштаган. Концертте 1 саат бою комузда гана кол ойнотуп, комуздун коштоосунда жан дүйүн менен чыгармаларды аткарат. Ырчы менен катар сүрөтчү Айбек Ишембековдун да сүрөт көргөзмөсү өтөт. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи. Мирбек Атабековдун апасынын үйүнө кирген адамдар кармалды. Ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүнө кирип апасына кол салган адам кармалды. Бул тууралуу ырчы өзүнүн Instagram баракчасында жазып чыкты. Бишкек шаардык ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2010-жылы 6 майда Октябрь райондук ички иштер министрлигинин ады аттуу жаран кайрылган. Кайрылууда белгисиз Азиат улутундагы кара маска жана колкап кийген адам түнкү саат 1:45 чамаларында курал менен Гвардейский көчөсүндө жайгашкан жеке үйгө белгисиз маркадагы автомашинасы менен кирген. Үй ээсине кол салып коркутуп $60,000, 15,000 сом жана алтын жасалгаларын алып изин жоготуп кеткен. Бул кылмыш ички иштер министрлигинин Октябрь районунун бирдиктүү кылмыш жана актыларынын мамлекеттик реестрине катталган. Октябрь районунда кылмыш жаза кызматынын кызматкерлери кылмышка шектүү жарандын изин кууганда, ал Ысык Көл облусунда жашаганын аныкталган. Ыкчам маалымат ишке ашуу учурунда 1995-жылы туулган. БМ аттуу кылмышка шектүү жаран Каракол шаарынын тамактануучу жайларынын биринде кармалган. Тинтүү учурунда жоголгон буюмдар табылган. Кылмышка шектүү жаран Бишкек ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайына жеткирилген. Учурда ыкчам изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Маалымат булагы Барометр Чекиткейчи. Ырчы Назгүл Токтокунованын тою болот. Акыркы кезде Яла деген аты менен тааныла баштаган ырчы кыз Назгүл Токтокунова жакында турмушка чыккан эле. Бүгүн Бишкектеги тойканалардын биринде ырчы Назгүл Токтокунова менен жолдошу Кубанычтын заманбап үйлөнүү үлпө тою өтөт. Буга чейин ырчы Назгүл Токтокунованын жолдошу Кубанычтын ала качып кеткени маалым болгон. Ал болочок жолдошу Кубаныч менен 2 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, ырчы кызды Москвага чыгармачылыгы менен кетерин укканда ала качып алган. 2 жыл сүйлөшүп жүргөн жаштар баш кошушкан эле. Эми мынтип бүгүн расмий түрдө заманбап ыкмада үйлөнүү үлпөтүн өткөрүп атышат. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи. Каниет Жыргалбеков жигиттин жолу жок блогер кыздын видеолорун ата-энеси да көрөт экен. Кечки Бишкек берүүсүнүн алып баруучусу 5-каналдан журналисти Каниет Жыргалбеков өзүнүн социалдык баракчасына телеканалга конокко келген өзүнө наразы болуп, жигиттин жолу жок интернеттеги блогер кыз тууралуу билдирүүсү талкууга алынды. А бул кыз жанагы интернетте өзүнө наразы эле боло берген. Жигиттин жолу жок кыз аты үмүтү экен интернетте. Маймылча KG Чекит 159 деп кирет экен. Эфирге чакырганыбыздын себеби ата-энеси эмне дейт экен ошондой видеолорун көрсө дедик элек. Көрсө ата-энеси 18 жашка чыктың, өзүң бил деген деп. Анан да ошол видеолорун ата-энеси да көрөт дейт. Анан дагы интернетте хайп жаратып, анын аркасынан реклама кылып акча табат. Учурда иши кылып өзүн өзү багат экен. Замандын агымыбы же батыштын модасыбы? Айтор ошонун аркасынан ырыскы издегендер бар тура. Эч нерсе дебейм. Себеби ар ким өзүнүн оюна келгенин кылган заман болуп калбадыбы, деп билдирди. Каниет Жыргалбековдун блогер кызга болгон пикири коомчулукка талкууну жаратты. Колдонуучулары кызга 40 үйдөн тыюу, энесин көрүп кызын ал, атың чыкпаса жер өрттө жана башка ушундай билдирүүлөр калтырып жатышат.
Азыркы замандын ата-энелери да балдары баш болуп, заман бапташып, башка нукка бурулуп баратканын да ушундан байкасак болчудай. Ата-энелер балдарыбызга ыйман, тарбия берели. Маалымат булагы Барометр Чекиткейжи. Жанетта Баялиева балдарымдын бактасын биринчи орунга коем. Кыргызстандын эмгек сиңирген ырчысы бир нече жолу чет өлкөдө кыргыздын желегин желбиретип, ар кандай музыкалык фестиваль сынактары катышкан ырчы Жанетта Баялиева менен жеке жашоосу, чыгармачылыгы тууралуу Заман Чекиткейжи маалымат агенттиги маек корду. Жанеттайым, азыр чыгармачылыгыңыз тууралуу кыскача маалымат берсеңиз, жаңырларды жаздырып, клип тартырып жеке чыгармачыл концерт берейин деген ойлоруңуз барбы? Чыгармачылыгым Кудайга шүгүр. Азыр жаңырларды жаздырдым. Аларга клип тартууга да киришип жатам. Кыргызстан деген мекен жөнүндө жаңыр бар. Ошого клип тартып, сценарий жазып жүрөбүз. Андан тышкары мен социалдык роликтерди да тартып, аларга башкы продюсер болуп жатам. Алдыда да ушул сыяктуу коомго керек социалдык роликтерди тартсакпы деген пландар бар. Ноябрдын айында чет мамлекетке Кыргызстандын атынан фестивалга барам. Ал жактан атайын чакыруу келип учурда даярданып жатам. Эки чыгарма аткарыш керек экен. Аны жандуу үн менен оркестрдин коштоосунда аткарам. Сизге расмий түрдө иштеген жериңиз барбы? Жалгыз бой айым катары үй бүлө, балдарды багуу түйшүгү мойнуңузда дегендей. Албетте, менин негизги иштеген жерим бар. 7 жылдан бери Бишкек шаарынын мэриясына караштуу Маданият башкармалыгында ырчы болуп эмгектенем. Ал жерде эмгек стажы, айлык маянам бар. Андан тышкары көпчүлүк чыгармачыл ырчыларда эле тойдон жана концерттен түшкөн каражат менен балдарымды багам. Сиздин жеке жашооңузга эч кимдин кийлигишүүгө акысы жок. Ошентсе да элдин кызы болгондуктан сиздин жеке жашооңуз көпчүлүккө кызык. Азыр мен балдарым менен жашайм. Үйдө үчөөбүз жашайбыз. Эки балам өзүмдүн колумда. Өзүм тарбиялап өстүрүп жатам. Алар бой жетип калышты. Кызым мектепте 11-класста окуйт. Уулум 9-класста окуйт. Кудайга шүгүр, жалгыз болсом дагы элден кем кылбай жакшы карап, колумдан келген бардык жакшы нерселерди балдарымдан аябай, ошолорго сарптап келем. Балдарыңыздын атасы Денис балдарына карашып, алимент төлөйбү? Балдарымдын атасы алимент төлөбөйт. Балам атасын сагынганда өзү атасына барып турат. Бирок балдарымды өзүм эле багып келем. Ар бир адам жеке жашоосунда бактылуу болууга акылуу. Жалгыздыктан тажаган жоксузбу? Балким экинчи жолдо турмушка чыгуу планыңыз бардыр. Деги эле колуңузду сурагандар болобу? Өзүм турмушум жөнүндө айтсам, колумду сурагандар бар. Бирок сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет деген кыргыздарда жакшы макал бар эмеспи? Анын сыңарындай азыр турмуш кура турган оюм деле жок. Себеби менин 2 балам чоңоюп калды. Балдарымды окутуп, ошолорго татыктуу тарбия бергим келет. Жеке жашоомду ойлоп, кайра турмушка чыгып, балдарым түрткүндү болбосун деп биринчи орунга балдарымды коем. Жеке өзүм экинчи турмуш куруу оюмда жок. Мага өзүмдүн бактымдан да балдарымдын бактысы биринчи орунда турат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Илим Карыпбеков кайран гана коррупция. Өлмөй болду байкуш. ГТРКнын экс-директору Илим Карыпбеков интернет түйүнүндө активдүү колдонуучулардын бири. Ал коомдо болуп жаткан бардык маселени тамашачын, какшык иретинде жазып турат. Ал кече Фейсбуктагы баракчасына коррупция тууралуу жазып, элдин көңүлүн бурду. Кайран гана коррупция. Өлмөй болду байкуш. Акыркы күндөрү сары сана болуп жатып уктабай да калдым. Ойлонгонумдун баары эле коррупция. Байкуш коррупция менен ким гана күрөшкөн жок. Президент эле тынбай күрөшүп жатат. Өкмөт, 120 депутат, укук коргоо органдары биригип алышып күрөшүп жатышат. Жарандык активисттер, пацифисттер, гендеристтер, феминисттер, популисттер, журналисттер деле кошулуп алып күрөшүп жатышат. Коррупция байкушту коррупционерлер коргоп аяйбы десем жок. Алар деле тигилерге кошулуп алып коррупция менен күрөшүп жүрүшөт. Айтор коррупция жапжалгыз калды байкуш. Бирок эрекеней. Дагы деле болсо моюн бербей баары менен жалгыз күрөшүп, кээде жеңип дагы кетип атат. Пай. Кыйын экен негизи. Ошого эле боорум ооручу болду. Өлүп калбаса экен эми. Коррупция өлүп калса жанагынын баары ким менен күрөшөт? Бирин өлтүрүп коебу дейм. Дагы коррупция бар болуп жакшы болуп атат окшойт. Баары ошо менен алаксып. Кайран гана коррупция. Жаман бышык экен. Жөрлүгүнө караганда түбү кыргызбы деп коем кээде. Деп тамашалуу пост бөлүштү. Блогердин кызыктуу постун окурмандар талкууга алып жатышат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.